Урматтуу мекендештер, чет элдик мигранттар үчүн Россияда каттоого туруу милдеттүү. Документтерди таза жасаган жана ишеничтүү адистерди издеп жүрсөңүз, анда бизге кайрылыңыздар. СНИЛС, ОМС, ДМС, Медполис, Медкнижка, ННН, перевод паспорт, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун жардам беребиз. Мыйзамдарды сактап, документиңизди тактап, ишенимдүү жүрүңүз. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн сөзсүз түрдө документиңизге сак болуңуз. Байланыш номерибиз +7977 359 69 72. Адахан Мадумаров райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко кайрылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча БШКнын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна 29 апрелде апелляциялык арыз бергенин билдирди. Саясатчы Азаттык медиасына берген маегинде мыйзамдар боюнча кийинки инстанцияга даттанууга 15 майга чейин укугу бар экенин айтып, бул боюнча талаш чыгаруунун кажети жок экенин белгилеген. Мадумаров буга чейин кылмыш жаза процессуалдык кодексин 400-беренесинин 1-пунктунда соттун өкүмүнө апелляциялык даттануу, камактагы адам өкүмдүн көчүрмөсүн алгандан кийин 30 күндөн кийин кайрылса болорун, ал өкүмдүн көчүрмөсүн 16 апрелде гана алганын айткан. Ушундан улам 15 майга чейин апелляциялык арыз бергенге убакыт бар экенин билдирген. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелдеги жыйынында парламент депутаты Адахан Мадумаровдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. 26 мартта 1-май райондук сотунда ага карата өкүм чыккан. Чечимге ылайык ал коюлуп жаткан айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза дайындалган эмес. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакка алуу түрүндөгү башкаруу чарасы өзгөртүүсүз калтырылган. Мадумаров райондук соттун чечимине каршы шаардык сотко даттанган эмес жана 26 апрелге караган түнү эркиндикке чыккан. Булак Супер Кежи. Чет өлкө абактарында 1600 кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Учурда чет мамлекеттерде Кыргызстандын 1587 жараны жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү 742си Орусиянын абак жайларында. Бул соттун өкүмү чыгып, жаза мөөнөтү чегерилген жарандар. Бул тууралуу 30 апрелде Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков билдирди. Орусиянын кодекстерине ылайык байыңгизат менен кармалган адамдар өзгөчө оор кылмыштардын катарына киргендиктен оор режимге кесилип жатышат. Эки өлкөнүн режимдери туура келбегендиктен байыңгизатташып, курьер болуп түшүп калган жаш балдарды которууда маселе жаратууда. Өзгөчө байыңгизат менен кармалгандарда силердин режимиңер туура келбейт деген баш тартуулар болуп, абактагылардын жакындары кайрылган учурлар көп болгон. Ошондуктан чет өлкөдөн которулгандарга мыйзамды ылайыкташтыруу зарыл болуп жатат, деди Сыдыков. Маалыматка караганда Казакстанда 86, Түркияда 31, Тажикстанда 25, Италияда 10, Бириккен Араб Эмираттарында 15, Кореяда 8, Иракта 41, Өзбекстанда 45, Кытайда 13, Беларуста 4, Сауд Аравиясы, Грузия, Литвадан 2ден. Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Румыния, Молдова, Румыния, Иран, Францияда 1ден жаран абакта отурат. Мындан сырткары 788 адам тергөө абактарында кармалууда. Алардын 744-ü Орусияда. Соттолгондордун басымдуу бөлүгү 20-30 жашта. Жогорку кеңеш жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
мыйзамдын долбоорун биринчи окууда талкуулап колдоду. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтүп жаткан кыргызстандыктардын 73-ü 2023-жылы мекенине которулганын, дагы 40-тайы которулуу алдында турганын билдирген. 450дөн ашуун жаран Кыргызстанга которулуудан баш тарткан. Орусияда абакка кесилгендердин көбү баңгизат ишине байланыштуу айыпталгандар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул өлкөдө мыйзамсыз маң зат ташуу боюнча 2020-жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Булак Азаттык. Сузакта 60-тагы кишини 12 баш малы уурдалып өзү өлтүрүлгөн. Милиция билдирүү жасады. Жалал Абад облусунун Сузак районунда малын уурдап, ээсин өлтүргөнгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык 16 апрель күнү саат 19:30 чамасында милицияга Ташбулак айыл аймагынын тургуну байланышка чыккан. Анда ал Ташбулак айыл аймагынын Эшме айылында 60 жаштагы жарандын каза болуп калгандыгын билдирген. Алдын ала текшерүүнүн жүрүшүндө каза болуп калган 1963-жылы туулган Инин жансыз денесине карата соттук медициналык экспертиза дайындалган жана анын денесинин баш сөөгү сынган абалда экендиги аныкталган. Ал эми окуя болгон жерге кароо жүргүзүү учурунда жаран жашап турган бөлмөсүндөгү бөлмөнү жылуутуу үчүн курулган мештин печка кыр бөлүгүндө канга окшош суюктуктун жана адамдын чачынын сүрүлүп жабышып калган издери алынган. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иши башталган. Алынган жана чогултулган ыкчам маалыматтардын негизинде кылмышка чектүү катары 1968-жылы туулган Сузак районунун тургуну кармалып, тергөө кызматына камсыздалган. Тергөөнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталган. 15 апрель күнү кечки саат 19:00 чамасында шектүү жаран Эшме айылында мал издеп жүрүп, каза болгон жаран менен сөз талаша кетип, колундагы камчысы менен баш тарабына уруп жибергендиги, жабырлануучу эс учун жоготкондо анын коросунда жүргөн 12 баш малды көрүп, малын уурдап айдап кеткендиги, ошондой эле шектүүнүн буга чейин бир нече жолу мал уурулук фактылары менен соттолгондугу такталган. Сузак райондук соту тарабынан шектүү жарандын башкаруу чарасы каралып, 2 айга камакка алынган. Ал эми мал боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө катыштыгы бар делген адамдардын баары Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Учурда аталган кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жана ыкчам иликтөө иш чаралары улантылууда. Булак Супер Кежи. Орусиянын Карачай Черкес аймагында полиция кызматкерлери кол салуудан каза тапты. Орусиянын курамындагы Карачай Черкес республикасында 29 апрелге караган түнү жол кайгуул кызматына караштуу бекетке кол салуу болуп, 2 кызматкер каза тапканын, дагы 4 жарат алганын Ички иштер министрлигинин жергиликтүү башкармалыгы билдирди. Кол салгандар бекетке жардыргыч зат ыргытып автомат менен аткалашканы, өздөрү 5 киши ошол жерде жок кылынганы маалымдалды. Каза болгон милиция кызматкерлери Курган облусунан убактылуу жөнөтүлгөндөр экени белгилүү болду. Орусиянын тергөө комитетинин аймактык башкармалыгы укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу, курал-жарак жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз алып жүрүү деген негизде кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, кол салгандар 22 апрелде полиция кызматкерлерине кол салгандар деп аныкталды. 22 апрелде Карачаевск шаарында патрулдук нөмөт кызматынын өкүлдөрүнө кол салуу болуп, 2 киши каза тапкан. Алар полиция кызматкерлеринин куралын, Калашников автоматын ок-дарысы менен кошо алып кетишкени кабарланган. Булак Азаттык. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаевга сөгүш берилди. Бул тууралуу бүгүн 30 апрелде президенттин администрациясынан билдиришти. Өлкөнүн конституциясынын 71 беренесине жетекчиликке алынып, Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 146 статьясына ылайык тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаевга сөгүш берилди деп жазылат маалыматта. Булак Супер Кежи.
жумуш орундары түзүлөт. Нарын облусунда унаа чогултуучу завод ачылат. Бул тууралуу маалыматты санариптик өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Ага ылайык курулуш аяктагандан кийин бензин, электр жана газ менен жүргөн унаалардын ар кандай түрлөрү чыгарылат. Заводду ичке киргизүү алдында Жабо компаниясы, Кыргыз поштасы АКС жана президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укук өкүлү 3 тараптуу меморандумга кол коюшту. Заводду ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Жабо компаниясынын башкы директору Хуан Инси баштаган кытайлык инвесторлор завод куруу үчүн жер тилкелерин карап жатышат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар үчүн 100дөн 1000ге чейин жумуш орундары түзүлөрү маалымдалды. Белгилей кетсек, заводду ачуу Кыргыз поштасы АКС, Нарын эркин экономикалык аймагы жана Кашкар эркин экономикалык аймагынын кызматташуусу менен түзүлгөн 2 өлкө 2 аймак демилгесинин алкагында ишке ашмакчы. Булак Супер KG.